Salam dostlar, efirde Kızık Kino kanalı. Bugün biz Lara аттуу kız көп жылдар мурда эч ким билбес аралга кетип жоголгон атасынын артынан издеп барганы, ал жерде кандай кызык күтүп турганы тууралуу айтабыз. Баштаардан мурда каналыбызга катталып коңгурочону басып коюңуз. Биз баштайбыз. Кинонун баш жагында Lara аттуу башкы каарманыбыз машыгуу залында бир кыз менен мушташып жатканын көрүүгө болот. Ошол жердеги машыктыруучулар колдоонун ордуна ар нерсе деп сүйлөй берген үчүн дагы Lara жеңилип калат. Көрсө ал акчасы жогунан залдын акчасын бербей жүргөн экен. Эптеп күн көрүү үчүн тамак жеткирүүчү болуп иштеп жаткан. Чын-чынына келгенде Lara'да көп жылдар бою кабарсыз кеткен атасынан калган көп байлык бар болчу. Бирок ал атасынын өлгөнү тууралуу кагазга кол койсо гана ошол мураска ээ боло алат болчу. Lara атасын көп жылдар болсо да кайтып келет деп үмүтүн өчүрбөй ишенип келчү. Ошондуктан кол койбой өз күнүн өзү көрүп жүргөн. Ушундай күндөрдө акча үчүн жанагы кесиптештери менен жарыш ойношот. Анда Lara эч кимге туттурбай качып үлгүрүсү керек эле. Ошондой да болот. Баарын алдап шамдак айлыгы менен качып үлгүрдү деп ойлогондо, жолдон атасы сымал бир кишини көрүп калып алаксып кетет жана туура барып милициянын машинасына уралат. Ошентип аны алып кетүү үчүн өгөй энеси келет жана жогоруда айткан мурас маселесин сүйлөшөт. Эгер Lara кол койбосо, мамлекет бардык мүлктү ал тургай атасынан калган жалгыз үйдү да алып коймок экен. Ошондуктан эртеси атасынын ишканасына барат. Көп барбаганы үчүн кире бериште аны кызматкерлер да таанышпай калат. Ичке киргенден кийин болсо, эми жогоруда айткан кагазга кол коёюн деп жатканда атасынан калган бир оюнчукту адвокат берип калат. Ал кичине кезинен бери ойноп жүргөн оюнчугуна окшош болчу. Кубик сыяктуу аны да туура бурагыласа, ичинен атасы экөө түшкөн сүрөт жана ачкыч бар эле. Жана да бир сырдуу сөз. Дароо сырдуу сөздүн түбүрүн түшүнүп кол койбой эле үй жака кетип калат. Үйүнө барып, жер төлөө сыяктуу бир бөлмөсүнө кирип, карап отуруп жанагы ачкыч түшө турган жерди таап алат. Ачкыч менен ача калса атасынын жашыруун бөлмөсүнө жол ачылат. Ал жака түшүп атасынын изилдеген иштерин, жасалма көптөгөн паспортторун жана жоголуп кеткен аралга эмне үчүн кеткени тууралуу маалыматтарды көрөт. Көрсө ошол аралда Химико аттуу бир аялдын мумиясы жаткан экен. Ал убагында кара магия аркылуу адамдарды башкарган эле. Анда ааламда жок күч болгон экен. Бирок аны жаман адамдар барып таап алышса, дүйнөнү башкара алчу күчкө ээ болушат эле. Ошондуктан атасы жаман адамдардын колуна түшпөөсү үчүн жалгыз ошол аралга чейин алып бара ала турган бир кеме капитанын таап аны менен жолго чыккан экен. Кызы болсо дагы да үмүтү күчөп атасынын артынан барып, тирүү болсо куткаруу максатында ал да жолго аттанат. Бирок акчасы жок үчүн атасы кетээринде берген кымбат баалуу тумарын сатат жана атасын алып кеткен кеменин атын кагаздардан көрүп, ошол кемени издеп баштайт. Жол сурап жүрүп, ууруларга сумкасын уурдатып алат. Бирок ал да бош эмес, артынан кууп жүрүп сумкасын алат. Деген менен уурулар пычак менен чабуул жасамак болушканда дагы да качып отуруп, издеп жүргөн кемесин көрүп калат. Ошол жакты көздөй качат. Кемеге барып эле жардам сурап терезелерди ургулайт. Жанагы уурулар да ошол кезде келип калат. Өлдүм деп ойлогондо кеме ээси мылтык менен чыга калып кызды куткарат. Бирок артынан эле капитан өзүнөн кетип калып кулап түшөт. Көрсө мас экен эле. Аны суу чачып ойготуп атасын сурап баштайт. Бирок кеме ошол болгону менен атасын алып кеткен капитан ал эмес эле. Анын баласы болчу экен. Ошол баланын аты Дюрен болчу. Туура 7 жыл мурда Дюрендин атасы жана Lara'нын атасы экөө кошулуп аралга кетишкен бойдон дайынсыз болчу. Экөө картаны жана калтырган кагаздарды карап отуруп, анык деңиздин кай жеринде экенин табышат. Бирок башында Дюрен атасын издегиси келбейт. Lara ага бир аз акча сунуштагандан кийин капитан дароо көнөт жана жолго аттанышат. Жолдо баратып Lara убакытты бошко кетирбей атасынан калган маалыматтарын, сырдуу болгон бир оюнчукту ачуу жолдорун үйрөнөт. Атасынын калтырган записин угуп отуруп, жанагы Химико тууралуу маалыматтар бул бир аңыз деп ойлойт. Күндөр күнгө уланып көп жол жүрүшүп келе жаткан. Ал тургай Дюрен менен Lara'нын аралары кыйла жакшы тааныштардай болуп да калган. Lara түшүндө атасынын ага жаа атканды үйрөтүп жатканын көрүп жатканда суунун толкунунун доошунан ойгонуп кетет. Сыртка чыкса бороон болуп жаткан эле. Себеби издеп келген аралына да жакын келип калышкан болчу. Кеме таштарга урулуп башкарууну жоготот. Дюрен менен Lara кемени таштап кетиш керек эле. Бирок кыз атасынан калган кагаздарды бир пакетке салып өзү менен алып алат. Ошентип эптеп араңдан бороон ары бери ургулап жаткан кемеден качып кутулушат. Деген менен суудан чыккандан кийин Lara менен Дюрен бири-бирин таппай калат. Жээкке келер замат белгисиз адамдар башкача эстеп тандырган Lara ойгонсо эле бир Фоги деген адамдын чатырында ойгонот. Башында жакшы сүйлөшүп отурушкан болчу. Кийин эле Фоги Lara'нын алып келген маалыматтар
кайтарды. Ал үчүн табылгыс нерсе экенин жана анын атасын ага баш ийбеген үчүн өлтүргөнүн айтып сыртка кууп жиберет. Караса эле адамдар кул сыяктуу иштеп жатышкан экен. Журенди да ошол адамдар арасынан кезиктирет. Көрсө жанакы Химико аңызына ишенген көптөгөн адамдар ушул аралга келип, Фогинин колуна түшүп кул катары иштеп калышкан экен. Ал жерден качып кетүү мүмкүн эмес болчу, себеби ар жактан сакчылар курчап турган эле. Журен менен Лара жумуш жасап жүрүп сүйлөшүп үлгүрүшөт. Анда Ларанын эмес, Журендин атасын өлтүргөн экен эле. Жанагы Фоги канкоор бирөө болчу. Ошол жерде иштеп жаткан адамдардын бирөө кичине эле ооруп же чарчап калса ат салмай адаты бар эле. Журен бир кезде жанындагы сакчыны күрөк менен башка чаап Лара экөө качууга урунушат. Бирок Журен өзү колго түшүп калат. Лара болсо качып кетип жатып, агуусу күчтүү болгон дарыяга түшүп кетет. Дарыянын соңунда шаркыратма бар эле. Бирок шаркыратмага жакын калганда караса, шаркыратманын оозунда эски самолетту көрөт жана ошого эптеп илешип алат. Жан керек болгондо самолеттун канатына кандай чыгып алганын билбей калат. Эскилиги жеткен самолет араң эле турган болчу. Лара чыккандан кийин канаты да сынып кетет. Лара болсо эптеп бортуна өтүп алат. Ичтен колундагы жипти чечүүгө аракет кылып жатканда бортта тең салмактуулукту жоготуп кулап таштарга такалып калат. Кыз болсо ал жерден да темирлер көтөрө албай кулап баштаганда эски парашютту көрүп алууга үлгүрөт жана кулап кетет. Эски болгон үчүн ал да ачылганы менен жыртылып кетип, Лара дарактар арасынан кулап бир жыгач иш жагына тайылып калат. Бирок баары бир аман калат. Фоги адамдарын Ларанын артынан жөнөтөт, себеби эгер тирүү калса кайтып келерин билчү. Ошол түнү айткандай эле араң жарадар жаткан кызды сакчылар таап алат. Бирок Лара кинонун баш жагында машыгып жаткан ыкмаларын эстеп, бар күчүн салып сакчыны тынчытат. Ошол кезде жандарынан бир адам карап туруп, кыз көрүп калгандан кийин качып кетет. Лара дароо атасы болушу мүмкүн деп ойлоп, артынан калбай жүгүрөт. Бирок бир тоого келип жогору карап чыгып кетет. Баары бир кыйналып сыкталып тоого да чыгып, бир үңкүргө келет. Караса күткөнүндөй эле атасы болуп чыгат. Көп жылдан бери өзү жүргөн үчүн ал кызынын элеси деп ойлоп, ага маани бербейт. Бирок кызы экөө гана билген бир аракетти көрсөтүп, кызы Лара экенин далилдейт. Бирок Лара жарадар болгон үчүн күчү калбай кулап кетет. Атасы аны дарылайт жана кызынын уктаганын көрүп көпкө карап калат. Фоги болсо Химико жаткан жерди таап, ошол тоону жардырып жаткан эле жана кимдир бирөөгө чалып, даректи таптым, мага аны алып кетүү үчүн транспорт жөнөт деп айтат. Бул кезде Лара эртеси ойгонуп караса эле атасы жок. Ал дагы качып кетти деп ойлоп сыртка чыкса, атасы сакалын алып отурган экен. Кызы мээрими төгүлүп жардамдашкысы келгени менен эптей албайт жана кызы менен атасы ичиндегилерин айтып, атасы кызынан кечирим сурайт. Атасы баары бир Химикону куткаруу оюнан кайтпаган болчу. Ошондуктан кызы ачууланып, бул бир аңыз деп ойлоп, досторун куткарып кайтышыбыз керек дегенине карабай, атасы ал нерсеге көнбөйт. Ошондо атасынын жаасын алып Журенди куткарууга өзү жөнөйт. Жанагы Фоги турган жерге барып, досторун куткарат жана алар сакчылардын мылтыгын алып өздөрүн коргоп, ары качууга жетишет. Лара болсо качып жатып Фогинин палатасынан телефонду алууга жетишет жана эми кетейин дегенде атасы жанагы Химико жаткан үңкүрдүн алдына эшикке келип калат. Атасын таштай албаган Лара айласыздан калып атасынын артынан барат. Атасы Фогинин колуна түшкөн үчүн жанагы эшикти ачууга кызы макул болот, себеби атасы өлсө да ачпайт болчу. Химико жаман адамдардын колуна түшпөс үчүн. Жанагы эшик Лара изилдеп ачып жүргөн оюнчуктун чоңу болчу. Ошол оюнчук сыяктуу эшикти ача алат жана алар ичке киришет. Алар ичке киришкенден кийин Химикого оңойлук менен жетише алышпайт. Жолдон көптөгөн тузактарга түшөт. Ошол тузактардан Фогинин жанындагы сакчылардын көбү өлүп кетет. Деген менен Ларанын зиректиги менен Химико турган жерге чейин бара алышат. Аңыз боюнча анын табытын ачкан адамга анын күчү өтүп калмак экен. Фоги бул нерсеге ишенбеген эле, табытты ачтырат. Караса бир мумия жаткан эле. Аны алып кетүү максатында тургузайын дегенде жанагы сакчылар тийгизген колу өзүнөн өзү өзгөрүп, ужас сыяктуу башка жандыкка айланып калат. Химико жөн гана аңыз экенин жана бул чынында бир оору экенин түшүнүшөп, андан Фоги бир кичинекей гана бөлүк алат. Ошол кезде кызы менен атасы аларга чабуул жасап качууга аракет жасайт. Атасы менен Фоги атышып жатканда жанагы зомбиге айланып кеткен адамдардын бирөө тура калып атасына чабуул жасай баштайт. Атасы атып өлтүргөндөн кийин оору атасына да жугуп калат. Бул учурда Фоги качып үлгүрөт. Кызы болсо артынан кууп келе жаткан сакчыны шамдак айlı менен жанагы тузактарга түшүрүп кутулат. Атасына кайтып келсе, атасы ана мына дегенче зомбиге айланып баштаган болчу. Кызын Фогини токтотууга жөнөтүп, өзү болсо ошол жерде бомба менен баарын жардырып жиберүү үчүн калат.
Атасы менен кызы жакында гана көрүшсө да амалсыздан айрылышат. Лара Фогинин артынан кууп жөнөйт. Атышмада жарадар болгон Фоги бир жардагы көпүрө үстүнөн өтүп жатканда Лара артынан жетип келип токтотуп калат. Экөө кыянчыян мушташат жана Лара жанагы көпүрөнү жарга түшүрүп жиберет. Фоги колуна курал алып жинденген бойдон Лараны жерге кулатып, эми аны аргы дүйнөгө жөнөтөйүн дегенде атасы өзүн жардырып жиберет. Абалдан пайдаланып Лара туруп кетет. Кимикодон калган жанагы бир бөлүктү Фогинин оозуна тыгып жиберет. Ал кыйналып зомбиге айналып жатканда жардан ары тээп, мына ушундайча Фогини токтотот. Бомба жарылгандан кийин ошол үңкүр кулап баштаган болчу. Ошондуктан Лара ошол жерден секирип эптеп өтүп алат. Кулап жатканда таштардан буйтап жатып үңкүрдөн чыгайын деп калганда таштар кулап чыга албай калат. Жүрен болсо Лара үчүн кетпей кайра келген эле. Бир доош угуп таштарды ары бери ачып эле караса Лара турган экен. Аны ал жерден соруп чыгат. Бири-бирин көз караштарынан эмне болгонун түшүнүшкөн каармандарыбыз ошол кезде жанагы Фоги жөнөт деген вертолетта келип калат. Аман калган адамдар менен вертолет учкучтарын коркутуп үйлөрүнө чейин келип алышат. Келгенден кийин атасынын өлгөнү тууралуу кол койгон Лара бардык компания иштери менен өгөй энеси жумуш жасай берүүсүн айтып ага тапшырат. Жанагы компания адвокаты Ларага дагы да бир китепче берет. Лара ошол жерден аттарды карап отуруп, атасынын мурдакы сөздөрүн жазган маалыматтарын эстеп отуруп, Фоги кабарлашкан анын баштыгы жанагы өгөй энеси экенин билип калат. Жанагы жумуш али бүтпөгөнүн билип, белин бекем буат. Жанагы атасын издегени кетип жатып саткан тумарын кайра алуу үчүн келген каарманыбыз тапанчаларды көрүп, алдыдагы күрөшкө даярдык көрөт жана кинонун да соңу болот.